Минздрав улам пресс-конференция өткөрүп атасыздар. Мен мисалы замминистр Мадай Мисаевичке кече кайрылдым. Урматтуу замминистр, мына 21-нен 22-синен 25-ине чейин ошол жанагы школа интернат бирде 8 медик жатты эле ошол жердечи. Эч нерсеси жок, кыйналып кысталып биз менен. Эмгиче чейин жанагы тыйынын ала элек. 45 миң эмес, 45 тыйынын ала элек. Анан кийин бир топ врачтар айтып атат, алар деле арызданган жок. Менде телефондору бар, мен сурадым өзүм. Аларда урушпаңыздар. Врачтар деген толук кандуу алган жок. Мисалы 45 миң деген менен дейт азыр 45 миңди 30 күнгө бөлөт экен. Ошондо 3 күн жаткан болсо 4,5 миң болот экен. 4,5 миңдин подоходун алат, соцфондун алган 3 миңге жетпеген акча колуна тиет экен. Айгыр ал ооруп калган болсо. Бизде урматтуу депутаттар өтө маанилүү мыйзамдар бар. Мисалы күч органдары боюнча мыйзамдар бар. Эгер ошол иш служба өтүп аткан маалында инвалид болуп калса, каза болуп калса, анын үй бүлөсүнө төлөйт. Кээ бирлери да ошол улуу Ата Мекен согуштун инвалидине теңегенге чейин статьялар бар бизде закон. А врачтар боюнча андай мыйзам жок болуп атпайбы?